Арбаңыздар Ошпин телеканалының эфирінде жаңалықтар қызматы студиядан Аяс Ашматов дегенде бүгінгі күнге алынған хабарлардың негізгілерінен. Президент Сооронбай Жээнбековтің Өзбекстанға болған расмий сапарын алқағында бір қатар документтерге қол қойылды. Өкмөт мүшелері өлкөдө инвестициялық шарт түзүүгө кызыктар эмес. Мындай пикирди депутат Улан Премов айтып чыкты. Ош шаарында жаш балдар арасында сасык тумоо оорусу күч алууда. Алай районунда 2 кабаттуу жаңы мектеп колдонууга берилди. Президент Сооронбай Жээнбековтун Өзбекстанга жасаган расмий сапарын алкагында аталган өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевке Данакер орденин тапшырды. Эки өлкөнүн жетекчилери алгач тар чөйрөдө кийинчерээк кеңири форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Анда Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Өзбекстандан Ысык көлгө темир жол каттамын ачуу боюнча макулдашуу бар экенин билдирди. Бир катар талкуунун жыйынтыгында Жээнбеков менен Мирзиёев биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Алар эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык кызматташтыгы боюнча келишим. Кыргызстан менен Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлеринин 2018-жылы кызматташуусу боюнча келишим. Кыргыз-Өзбек профсоюздар федерациясынын президенттеринин кызматташуусу боюнча макулдашуусу. Мамлекеттик бажы кызматы менен Өзбекстандын бажы комитетинин жеңилдетилген бажы коридорун түзүү боюнча макулдашуу жана жаштар иштери, диний тарбия жана спорт агенттиги менен Өзбекстан жаштар бирлигинин төрагасынын өз ара түшүнүшүү боюнча меморандуму. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 декабрда Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин төрагасы Нурдинжон Исмаилов менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстан-Өзбекстан делегациясы Бишкекте өткөн түрк тилдүү өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясынын кезектеги отурумуна мейман катары келгенин көрүп, кубанычта болгондугун белгиледи. Биз акыркы 1 жылдын ичинде чейрек кылымдан бери чечилбей келе жаткан маселелерди чече алдык. Биз президент Шавкат Мирзиёев менен жогорку деңгээлде гана эмес, өлкөлөрүбүздүн облустары, министрликтери жана ведомстволору ортосунда дагы мамилелерди тереңдетүүгө белсенип турабыз, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин төрагасы Нурдинжон Исмаилов да эки өлкө ортосунда парламенттик кызматташууга кызыктар экенин айтып, ата-бабалардан калган жылуу мамилени сактап калуу зарыл экенин белгиледи. Өкмөт башчы Сапар Исаков өз сөзүндө докладтарында өлкө экономикасын өстүрүүгө кызыктар экенин, ага ылайык инвестициялык кабалды жакшыртуу зарыл экенин айтып келет. Бирок тилекке каршы өкмөт мүчөлөрүндө мындай кызыгуу жок. Бул пикирди депутат Улан Премов жогорку кеңештин пленардык жыйынында билдирди. Эл өкүлү билдиргендей, парламентте депутаттар тарабынан экономиканы өнүктүрүүгө багытталган бир катар сунуш пикирлер айтылат. Бирок айтылган сөз ошол боюнча калып, өкмөт мүчөлөрү тарабынан тиешелүү жооп кайтарылбайт. Юстиция министрлигине берген сунушу ушул күнгө чейин талкууланып, аягына чыкпай жатканын эске салган Премов, өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө маселени өкмөт башчыга жеткирүүнү сунуштады. Ошондой эле ал жыл жыйынтыгын чыгарып, кайсы кызматтан кандай сунуш түшкөнүн, анын ишке ашыруу үчүн болуп жаткан аракеттерге анализ жүргүзүүгө чакырды. Биз буга чекти дагы айттык элек, Ашырбек Майдонович, өзүңүз дагы ооз-2 буга чекти сиз менен сүйлөшкөнбүз. Жайттар боюнча мыйзам. Ал жерде ушул биздин инвестицияны, экономиканы жакшыртуу боюнча, ушул кен иштетүүчү компанияларга, сырттан келген инвесторлорго жакшы бир жагдай түзүү боюнча иш аракеттер болуп келген эле. Бул боюнча дагы мындан ары дагы ишти улантыш керек, кайсыл мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек деген бир топ маселелерди көтөрдүк элек. Анын катарында ушул жайттар боюнча мыйзамына дагы сунушубузду бердик элек. Бул маселе тилекке каршы бүгүнгү чекти толук кандуу ишке ашпай отурат. Мечит медреселер электр энергияга болгон төлөмдөрүн коммерциялык эмес, калкка коюлган тарифте төлөшү керек. Мындай демилгени КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев көтөрүп чыкты. Анын белгилөөсүндө диний жайларга кымбат баада электр энергияга сатууга болбойт. Ал билдиргендей, мамлекет тараптан каржылык колдоо болбогон соң диний жайларга электр тарифин арзандатуу зарыл. Буга чейин мына ушундай демилгени Улан Премов, Тазабек Икрамовтар да көтөрүп чыгышкан. Көп убакыттар бою талкууга түшкөн маселенин күнгөй тескейине кесиптешим кененирээк токтолот.
Ош шаарынын Борбордук алаятындагы Аль-Бухари мечити тарабынан электр энергиясына 10 000 сомдон, ал эми таза сууга 2 000 сомдон ашык каражат төлөнөт экен. Бирок бул сумманы төлөө мечитке келген жарандарга жүктөлгөн. Ар жумада диний мекеменин коммуналдык кызматтарына деп акча чогултулат. Борбордук мечитте андан башка каражат деле жок. 10 000 тегерегенде Биздин мечит шаардагы борбордук мечит деп эсептелет. Орточо эсепте айына 10 000ден ашык акча электр энергиясына төлөнөт. Мындан сырткары таза суу жана жылуулукка дагы төлөмдөрү бар. Бул акчаларды мечитке келген адамдардан суранып, ар жумада акча чогултулат. Антпесе бизге эч жактан каражат бөлүнбөйт. Маселен, электр энергиясына жаныбыздагы кафе, ресторандар менен бирдей баада төлөм беребиз. Мечит пайда тапчу тармак болбогондуктан электр баасын мечиттерге арзан кылып койсо жакшы болмок. Диний мекемелерде бул багытта көйгөйлүү маселелер көп. Ош шаарынын аймагында эле Кыргызстан айылында жайгашкан медресенин электр энергиясына болгон карызы 1 миллион сомдон ашкан. Медресеге барган учурда мекеме жетекчиси башка жакта жүргөнүн айтып, интервью берүүнү каалаган жок. Мындан башка диний жайлар болсо, коммуналдык төлөмдөрүн эптеп төлөп келишүүдө. Коммуналдык төлөмдөрүн төлөй албай кыйналган мечит медресе жетекчилери маселени облустук казиятка чейин көтөрүшкөн. Бирок азырынча жыйынтык чыга элек. Дайым эле чогулуштарда кайрылып келет. Бизге жазуу түрүндө дагы, ОЗЭК түрүндө дагы кайрылып, ушуну жогорку кеңештерде айтсаңыздар, чоң жыйындарда айтсаңыздар деп, керек болсо райондук жыйындарда, биз облустук жыйындарда дагы бул маселелерин көп жерлерде бул маселени козгонуп суранып келгенбиз да. Негедир ошо жогорку жака бул маселе оң тарабында чечилип келген эмес бүгүнкү күнгө чейин. Учурдагы электр энергияга болгон баа 2015-жылы бекитилген. Анда белгиленген сумма карапайым калк менен мекеме уюмдарга өзүнчө каралган. Бирок социалдык объекттер жана мечит медреселерге ал учурда жеңилдик каралган эмес. Тарифтер кайрадан башынан каралып чыгып, эгерде жогорку кеңеш кандайдыр бир чечим чыгарып берсе, аны мамлекеттик агенттик тарифти өздөрү эсептеп кайрадан коюп бериши мүмкүн. Абоненттердин негизги бөлүгү мына энергетика тармагында калк абоненттери болуп бөлүнөт жана калк эмес абоненттер болуп бөлүнөт. Ошондуктан тарифтин ушу айырмачылыгы ошондон келип чыккан. Буга чейин аймактагы диний мекемелерден жогорку кеңеш депутаттарына жана төрагага кайрылуу жолдонгон. Анда мечит медреселерге электр энергиясынын баасын арзандатуу суранышы жазылган. 12 декабрда өткөн тармактык комитеттин жыйынында депутат Кожобек Рыспаев мечит медреселерге коюлган электр тарифин кайра карап чыгууну сунуштады. Мечиттерде өндүрүш жок, алар коомдун кызыкчылыгы үчүн иш алып барышат. Маселе бизге жана төрагага жиберилген. Силер эгер мечиттерге электр энергиясынын баасы түшүрүлсө, анда балдар үйлөрү да тарифти түшүргүлө деп айтаарынан коркуп жатасыңар. Эмне үчүн алар мындай тариф менен төлөшү керек? Диний мекемелерге электр баасын арзандатуу сунушун буга чейин Улан Примов менен Тазабек Икрамовдор да айтып чыгышкан. Бирок маселе дале чечилбей келүүдө. Азыркы учурда Ош облусундагы 838 мечит, намазкана бар. Мындан сырткары 15 медресе өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Булардын баары электр энергиясын коммерциялык мекемелерге бекитилген баада төлөп келишүүдө. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Прим жаңылыктары. Бюджеттик мекемеде иштегендер үчүн өкмөт бекер куруп берген үйлөрдүн тургундарына электр энергиясы боюнча жеңилдиктер берилиши керек. Мындай сунушун бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Алмазбек Ахматов айтып чыкты. Депутаттын белгилешинче, бул турак үйлөр бетон панелинен тургузулуп жаткандыктан батирин жылытуу үчүн тургундар электр жылыткычтарын колдонууга аргасыз болушууда. Бул үйлөрдү жылытуу үчүн ээлери 700 киловаттан ашык электр тогун сарпташат. Ашыгы үчүн 2 сом 16 тыйындан төлөп жатышыптыр. Бул үйлөрдө борбордук жылытуу жок, үйлөрүндө электр тогунан башка альтернатива да жок. Мамлекеттик бюджеттен алган айлыгы абдан аз, деди ал өз сөзүндө. Жыйынга катышкан өкмөт өкүлү депутаттын бул сунушуна жооп берген жок. Расмий маалыматка караганда соңку 2 жылда аскер жана күч кызматкерлерине жалпысынан 69 турак жай курулуп, 220 үй бүлө жайлуу болду. Учурда курулуп жаткан жаңы үйлөрдө 1545 батир болот. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы калк үчүн 1 киловатт саатка 77 тыйын, эгер 700 киловатт сааттан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Бир топ жылдан бери жергиликтүү үйлөрдүн көйгөйүнө айланып келген Алай районундагы Кабылан көл айылынын мектеп маселеси чечилди. Бүгүн аймакта бийлик өкүлдөрү менен айыл тургундары биргеликте жаңыдан бүткөрүлгөн 2 кабаттуу билим уясынын кызыл тасмасын кесишти. Кубанычында чек жок турган элеттиктердин ыраазычылыгы жана мектептин шарттары туурасында Байнур Большевиков жеринен баяндайт.
Бүгүн Кабылан көлдүктөрдүн кубанычында чек жок. Анткени көптөгөн жылдардан бери айлелин мектеп көйгөйү санаасын бөлүп келген болсо, эми 2 кабаттуу, 225 орунду заманбап үлгүдөгү мектеп колдонууга берилүүдө. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, айыл элине куттук сөздөрүн айтышып, кубанычтарын бөлүштү. Окуучулар аябай эле караңгыралаш мектепке жөнөп, кечинде кара 3 менен окуп ушинтип кыйналып атышкан. Мындан ары менимче бул проблема жоюлду. Мына бүгүн жаңы мектеп ачылып атат. Карагыла өзүңүздөр, мына бакыйган бир көрүнүшү дагы мыкты экен. Ичинде өткөндө биз көргөнбүз. Жылуулугу дагы аябай жакшы, окуучулар жанагындай үшүбөй мына бир жакшы билим алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм. Кабылан көл аймагында 500ге жакын бала мектеп курагында. Буга чейин окуучулар 120 орунду мектепте 3 нөмөткө бөлүнүп билим алып келишкен. Мындан улам 1-чи нөмөттүн окуучулары таңзаарда окууга келишсе, 3-чү нөмөттө окугандар кечки саат 7-лерде үйлөрүнө кайтууга аргасыз эле. Эми мынтип келечек элер үчүн көрүлүп жаткан аракеттер аймактан дагы да билимдүү, өлкө керегине жараган жаштардын өсүүсүнө негиз болот дешет бийлик өкүлдөрү. Мамлекет тарабынан ушул 225 орунду 59 миллион сомдук мектеп башталган эле 2016 жылы март айында. Мына бүгүн бүтүрүп ишке берип атабыз, ачылышын кылып атабыз да. Негизгиси эле мына мамлекеттен быйыл 2017 жылы 2016 жылга 308 объект башталган болсо 9 миллиард сомдон ашык. Биздин Ош областында мына 108 мектеп социальный объект 1,5 миллиард сомдук биздин областка инвестиция келип атат да. Ошолордун бири мына ушул мектепти бүгүн бүтүрүп толук ишке берип атабыз. Жергиликтүүлөргө алып келинген белектер берилген соң жаңы билим уясынын кызыл тасмасы кесилди. Имараттын ички жасалгасы, андагы түзүлгөн шарттар көрүп чыккан элеттиктер бул курулушка себепчи болгондорго ыраазычылыгын айтышты. Мурдакы мектебибиз жер үстү шыбалбаган начар мектеп эле. Мына кийинки мезгилде өзүбүздөн чыккан кадрлардын натыйжасында айрыкча мына Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин эмгеги менен мына биздин айылда жакшы заманбап азыркы заманга жооп бере турган мектеп курулду. Заманбап ушу заманга жооп бере турган ушу жакшы аябай жакшы бүтүптүр. Ушундай мектептер бардык жерлерге курулуш үчүн Алла Таала өзү жардам берген маселе. Кабылан көл айылынын жаңы курулган мектеби Алай районундагы эң заманбап билим уяларынын катарын толуктады. Мында окуп жаткан жаштар да эми билим сапатын жогорулатып, мектептин намысын татыктуу коргоп, мамлекеттин түзүп жаткан шарттарын актоо аракетин көрүшөрүн айтышат. Мамлекет бизге ушундай сонун шарттар түзүп, биздин билим алышыбызга жол ачып берип аткандыктан биз да келечекте сөзсүз түрдө башка окуучуларыбызга өзүбүздөн кийинки муундарга да ошондой жакшы шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аябай аракет кылабыз. Жана болгон күчүбүздү жумшап, жакшы окуганга аракет кылабыз. Ушу мектепти көтөрүп ушун салынсын деп ушу Жанар агабызга дагы биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо рахмат, азыр биз жакшы заман талабына жараша мектепте окуп жатканыбызга абдан сүйүнүп жатабыз. Кабылан көл айылындагы бүгүнкү саамалыкка бир нече адамдардын кийлигишүүсү, салымы бар. Өзгөчө райондон шайланган эл өкүлдөрү алайдагы ар бир ишти көз жаздымында калтырбайт. Ошондуктан курулуштар көп болуп, салыштырмалуу тез бүткөрүлүүдө дейт эл өкүлү Жанар Акаев. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек. Примов Улан Бердибаевич ушул акыркы айларда кадимкидей чуркап, ошо бир 5-6 миллион сом алган экен, ал бюджет комитетинин төрагасынын орун басары чуркап жүрүп ушул каражатты бөлдүргөнгө аябай жакшы жардам берди. Мына бала бакчага дагы өткөндө жанынан 100 000 сом акча берип, балдарга жана керебет алып берди. Бул эми Абдубакат Нурбаев агабыз дагы мындай айтканда алайлыктай эле болуп калды да. Биз менен келип жүрүп, дайым ушинтип эметет. Айыл өкмөт башчыбыз, аким бардыгы ушул биздин айылдын элинин проблемасын түшүнүп, ушул эртерээк чечилишин мындай көп жардамдарды беришти да. Билимдүү адамга дүйнө жарык дегендей мамлекеттин билим тармагына бөлүп жаткан көңүлү качандыр бир кездерде сөзсүз өз жемишин берери бышык. Андыктан буга чейин да бир топ мыкты адамдарды тарбиялаган Кабылан көл мектебинин жамааты жакшы шартта жаңы ийгиликтерди багындыруу алдында турат. Абайнур Большевиков, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары, Алай району. Ош шаарында жаш балдар арасында сасык тумоо оорусу күч алууда. Азыркы учурда облустар аралык балдар клиникасында дарыгерлер күчөтүлгөн тартиптеги жумушка өтүшкөн. Атайын нөмөттөгү дарыгерлердин саны көбөйтүлүп, жугуштуу оорулары менен келгендерге кошумча палаталар даярдалууда.
Бейтаптардын көбөйүшүн дарыгерлер аба райынын өзгөрүшү менен жарандар оорунун алдын алуу иштерин жүргүзө албаганы менен түшүндүрүшүүдө. Темага кененирээк кесиптешим токтолот. Азыркы учурда сасык тумоонун көбөйүп кетишин дарыгерлер балдарга болгон жетиштүү камкордук жоктугунан деп түшүндүрүшүүдө. Анткени ооруга чалдыккан наристелер бала бакчага барып, илдеттин башка бирөөгө жугуп кетүүсүнө шарт түзүп жатат. Сасык тумоо жугуштуу илдет болгондуктан оору тез арада жайылууда. Бизге кайрылган балдардын саны действительно күндөн күнгө күчөп атат. Күчөгөндүн себеби азыр мына күндүн сууктугуна байланыштуу, погоданын. И карантини оорулардын карантин болбой аткандары болуп атат. Мисалы садиктерде, мектептерде кирип болгон балдар бирин-бири заражать этип, анан үйдөгү кичинекей бөбөктөрдү да заражение кылып атышат. Разия Назарова 1,5 жаштагы уулун ооруканага алып келүүгө мажбур болду. Алгач катуу ооруп, дене табы көтөрүлүп кеткен болчу. Дарыгерлердин кароосунан өткөндөн кийин жаш наристенин өпкөсүнө суук тийгендиги аныкталды. Балам биринчи температура менен үйдө 1 күн болду, анан бул жака алып келдик. Өпкөнүн пневмониясы деп диагноз коюшту. Пульмонологияга жаттык. Жатканыбызга эртең 1 апта болот. Суукта көбүрөөк болуп калдык окшойт. Анан эми үй шартында пневмонияны дарыланганга болбойт. Сөзсүз больницада ооруканада жатып дарылануу керек. Врачтын көзөмөлүндө болуп. Балдар клиникасындагы пульмонология бөлүмү 60 орунду болсо, азыр 85 бейтап жатып дарыланууда. Бул жайга батпагандарды башка бөлүмдөргө жайгаштырып коюшкан. Дарыгерлер жаш балдар ооруп калган учурда бала бакча жана мектептерге жиберилбеши керек дешет. Алар алгач үй шартында дарыланууга тийиш. Мына ошондо гана оорунун жайылуусун алдын алууга болот. Балдар ооруган болсо, 3 күндө температурасы түшпөсө, сөзсүз энтигип калса, бала жөтөлү көбөйсө, эмчегенбей калса, сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Ошо кооптуу белгилер да. Бирөө ооруп калса, мурдуна мазь баса болот, оксальный мазь. Үйүнө негизи влажный уборка кылат, проветривание кылышат, противовирусный ушу интерферон деген мурдуна тамчылаткан тамчылар бар. Ар бир негизи дарыгер жазып берет, ошолорду тамчылатып караш керек. Кайрылуулар көп болгондуктан пульмонология бөлүмүнө нөөмөтчү дарыгерлердин да саны көбөйтүлдү. Андыктан күнү-түнү бейтаптарды тынымсыз кабыл алуу жүрүүдө. Күнү-түнү көп кайрылгандын эсебинен биз кабыл алуу бөлүмүнө күчөтүлгөн иретте күзөттү дарыгерлерди күзөткө койгонбуз. Мурда бирден эле күзөттө турчу. Азыр эми 2ден врач, 2ден ординатор врачтарды кошуп, жардамчы врачтарды кошуп коюп атабыз. 60 орунду бөлүмдө жаткан оорулуулардын саны 100гө жеткен учурлар да болууда. Сасык тумоо тез жугучу илдет болгондуктан аны менен коомчулук жалпы күрөшүүсү абзел. Марат Акимбек уулу, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаарынын негизги көчөлөрүндө 2018-жылы жөө адамдар өтүүчү асма өтмөктөр курулат. Аны менен катар ЯЭПтин талабына ылайык жаңы лабораториялардын курулушу күтүлүүдө. Мындай маалымат Оштогу бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен Ош шаардык мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин адистери, муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн ортосунда өткөн жыйында белгилүү болду. Маалыматка караганда, быйыл бейөкмөт уюмдардын каржылоосу жана Ош шаардык мэриясынын казынасынын эсебинен бир канча эс алуу бактар, көп кабаттуу үйлөрдүн куруусунда балдар аянтчалары жаңыланган. Эскерте кетсек, Ош шаарында 1000ге чукул бейөкмөт уюму бар. Агенттиктин өкүлдөрү мындан арыда аларды тыгыз иштешүүгө чакырышты. Ачык айкын, ошол биздин эл аралык уюмдар менен иштешкен даярбыз деген лозунг менен ар дайым өткөрөбүз. Бул салтка айланып келатат. 3 жылдан бери биз жылына бир 2 жолу же 3 жолу ушундай чогулуштарды өткөрүп жатабыз. Ош Сити деген мобилдик тиркеме жана ошол жерден шаардык кандай муниципалдык кызматтар болсо, ошонун баарына өздөрүнүн кайрылуусун, суроолорун, көйгөйлөрүн, сунуштарын жазса болот да. Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана диний тарбия факультетинин студенти Алтынай Мамарасул кызы 8-10 декабрь күндөрү Литва мамлекетинде өткөн Европанын кубогунда алтын медаль тагынды. Спортчу буга чейин Азия оюндарында 2 жолу биринчиликти багындырган. Натыйжада 1 жыл ичинде спортчу 6 алтын, 1 күмүш медалдын ээси болду. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Алтынай Мамарасул кызы күндө ушул жерде машыгып, убактысынын басымдуу бөлүгүн ушул залда өткөрөт. Машыккан спорт сарай анын үйү сыяктанса, алыш күрөшү жашоосунун ажырагыс бөлүгүнө айланып калды. Жаш кезинен спортко кызыгуусу күч болгону менен профессионалдуу спортко аралашканына 5 жылдын жүзү болду. Ага Өзгөн шаарынын мэриясынын кубогуна арналган мелдеш себеп болуп калды. Өзгөндө мэриянын кубогу болуп, ал жакта биринчи месени алып калдым да, ошондо мага мындай спортко кызыгуу аябай
сон болгондо мындай бир күн уже тренировкага барбай калсам мындай биринчи жерим кемип койгондой болуп же күн өтпөй калгандай болорчу да мен үйдөгүлөрдөн качып барчы мага көбүнчө ошо атам өзү спорту түшүнгөн үчүн макул бара бер кызым деп мени колдоп кай жерде болбосун ошо колдоп жүрдү да. Эркин күрөш менен 3 жылдай машыккандан кийин алыш күрөшүнө ооп кеткенин айтат. 2 жылдык мээнеттин натыйжасында Кыргызстандын 4 жолку чемпиону болду. Ал эми ушул жылдын күз айларында Түркмөнстанда өткөн Азия чемпионатында 1 алтын, 1 күмүш медалды багындырган. Европада өткөн ачык чемпионатта Кыргызстанга дагы 1 алтынды алып келди. Натыйжада 1 жылдын ичинде Алтынайдын капчыгына 6 алтын, 1 күмүш толукталды. Бирок бул максаттын чеги эмес. 2020-жылы Кореяда өтчү дүйнөлүк чемпионатка спортчу кыз кызуу даярданып жаткан кези. Чын айтсам бул спорттон башка эч нерсени мындай пландап или ойлонуп көрбөп турмун да. Мен уже жашоомдагы окуу менен кошо бул өзүм спорт комитетте тренер болуп эмгектенем. 2 жылдан бери мен спорт менен эле кетем деген ой тилектерим бар да. Студент кыздын ийгиликке жетишине устаттарынын салымы чоң. Алардын айтымында ар бир кеңешин Алтынай аткарууга аракет кылат. Биргелешкен эмгек сыймыктанаарлык жагдай жаратаары бышык. Машыктыруучулары спортчунун аракетчил өжөрлүгүн баалашат. Келечекте андан алыш күрөшү боюнча мыкты машыктыруучу жана дүйнө чемпиону наамын күтүшөт. Оюндарда дагы өзүнүн ийгиликке жетишкендигин көрсөтүп келди. Бул 2020-жылы Олимпиада оюндарга Японияга аттанып атабыз азырынча. Эми ушул жерде биздин оюнубуз алыш күрөшү Олимпиада оюндарга кирип десек деле болот. Ошол жерде Кудай буйрса бул кызды ошого даярдап атабыз азыр. 2020-жылы биздин алыш күрөшүбүздөн Кыргызстанга ушу Алтынай кызыбыз Олимпиаданын чемпиону болуп кеткен. Алтынай Мамарасул кызы машыктыруучуларынын сен утушуң керек деген сөздү чоң жоопкерчилик деп билет. Дайыма мелдешке барганда Кыргызстандын желегин желбиретсем деп тиленет. Өзү 2-курстун студенти болгонуна карабастан алыш спорт залында машыктыруучу болууга жетишкен. Келечекте Ош шаарында алыш күрөшүн кеңири жайылтып, дүйнө чемпиондорун тарбиялагысы келет. Нуржамал Төлөгөн кызы Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтому мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күнүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Бирим Чекит KG сайтынан да кеңири баш багып таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта калыңыздар.